Рахмат, урматтуу төраға, урматтуу Алмазбек Акынжанович. Бизде Кадамжай районунда номер 33 кесиптик лицей бар да. Мен жакында барып өз көзүм менен көрүп келдим. Лицейдин окуу имараты кышында ошол жерде мугалимдер буржуйка жагышып, ысытып, окуучуларга билим берет экен. Андан тышкары ашканасы дагы авариялык абалда экен да. Авариялык абалда мен өз көзүм менен көрүп келдим, МЧСтин корутундусу бар экен. Андан тышкары үчүнчү маселеси бул жатаканасы дагы авариялык абалда экен да. Ушуну билим берүү министрлигине срочно тапшырма берип, кесиптик лицейдин окуучуларга биз шарт түзүп беришибиз керек. Ал жерде аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары окуйт экен, билим алышат экен. Ушул маселе боюнча тапшырма берип койсоңуз, тиешелүү мамлекеттик мекемелер барып, көрүп, көздөрү менен көрүшүп, бир чечим чыгарыш керек да. Тез аранын ичинде мына каникулга окуучулар кетет, ошолордун ремонтторун жасап беришибиз керек. Андан тышкары дагы Баткен районуна караштуу Кара Токой жана Бозадыр айылында 3 жыл мурда Минтранс 3 километр жолду жасап, 1 километр жолу калып кетиптир. Ушуну дагы Минтранска сөзсүз түрдө жеткиришибиз керек. Ошол эле учурда Кара Токой Баткен жолунун 11 километр бүтпөй жатат. 18 айыл ушул жол аркылуу Баткен, Айдеркен, Кадамжай жолу аркылуу биздин жарандарыбыз катташат экен да. Бул стратегиялык маанидеги жол. Бул Кадамжай району менен Баткен район ортосунда кошуна Өзбекстан мамлекетинин чоң сок анклавы бар. Ошол жол аркылуу катташат. Азыркы учурда эч кандай бир жыйынтык чыга элек. Элдерге шарт түзүлүп калат эле ошол жол бүтүп калса. Ушул маселе боюнча урматтуу төрага протоколдук тапшырма берип койсоңуз, рахмат.